Урматтуу мекендештер, ардактуу таластык агайын туугандар, чакырылган кадырлуу меймандар. Кыргызстан суу башында жайгашкан мамлекет болгону менен энергетикалык каатчылыкта жашап келатканы эч кимге жашыруун эмес. Айрыкча эгемендиктин өткөл мезгилинде электр энергиясы жалпы журтубуздун башкы көйгөйлөрүнүн бирине айланганын дагы жакшы билебиз. Азыркы учурда адам баласынын жашоо турмушу толугу менен электр кубатына байланган. Бүгүнкү күндө энергетика тармагы өлкө экономикасынын күрөө тамыры, коом турмушун жакшыртууга өбөлгө болчу негизги тармактардын бири болуп калды. Бирок дээрлик 90% тоолуу өлкө болуп, коктук олотторунан көк кашка суулары шаркырап аккан Кыргызстанда электр энергиясынын жетишсиздиги кечирилгис көрүнүш. Биз мунун себеп жүйөлөрүн териштирип отурбай, мындан ары бул маанилүү тармакты өнүктүрүүнүн алгылыктуу жолдорун издеп, энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга белсендик. Эсиңиздерде болсо керек, дал ушул жерге 2021 жылдын август айында келип, мезгил кутусун салуу менен ГЭСтин курулушун баштаган элек. Мынакей бүгүн анын ачылышына баарыбыз чогуу күбө болуп отурабыз. Ошондуктан эң алды баарыңыздарды өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зарыл болуп жаткан электр энергияны өндүрүүчү Балас Аруу чакан ГЭСинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасы үчүн бул ГЭСтин ачылышынын мааниси чоң. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясынын тартыштыгынын жоюу боюнча каралган иш-чаралардын сап башында ГЭСтерди куруу белгиленген. Көп эксперттер мындай ГЭСти 3 жылдын ичинде куруп бүтүрсө болот деп болжолдошкон эле. Өзүңүздөр күбө болуп тургандай, Балас Аруу ГЭСинин долбоорлоо маселесин камтуу менен бирге 3 жылга жетпеген убакыт деле куруп бүткөрүүгө жетиштик. Балас Аруу ГЭСи Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарындагы чакан ГЭС куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор экенин баса белгилеп айтып коюуга арзыйт. Ошондуктан бул долбоор мамлекет тарабынан электр кубатын өндүрүү тармагын өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, жаркын келечекке жетелейт, ошону менен бирге мамлекетибиздин экономикасын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Элибизге да, эл аралык коомчулукка да бийликтин ишенимин арттырат. Бул долбоорду ишке ашырууга чын ниети менен ак кызмат кылып, күч аракеттерин жумшагандардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Балас Аруу ГЭСинин ачылышы баарыбызга кут болсун. Бул ГЭС Кыргызстандын өнүгүү өсүүсү үчүн көп жылдар бою кызмат кыларына терең ишенемин. Жаңы курулган ГЭСибиз ак жолтой болсун. Рахмат.